Өлкө аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын, айдоочулардын одоно мыйзам бузгандарын чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бишкек шаарындагы рейд учурунда МАИ кызматкерлери ак түстөгү Матиз үлгүсүндөгү автоунааны алдыңкы терезелерин караңгылатып алган үчүн токтотушкан. Текшерүү учурунда уруксаат кагазы жок болгон, ал эле эмес айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан Мына сурасаңыз. До келгендер бар нече. наркологиялык тесттин жыйынтыгы айдоочу спирт ичимдигин ичип алганын көрсөтүп жатканына да ишенбей кан аркылуу тапшырды. Раз он не согласен. Да, был не согласен. Дайте мне договорить. Он не согласен. По рапорту положительный был. Да? Я алкогольное опьянение предварительно поставила. Он сказал, не согласен. Я беру кровь. И протокол я вам даю после заключения судмедэкспертизы. Они заключение дают уже. И по их мы промилле. Это где сказано? Это все в постановлении. Протокол через перископ. Идете кровь заберете. Потому что он отказ дает. Он отказ Вы дает. потом не будете успеха. Бұл отказ бергендігін это спорная ситуация была там. Просто выявлять это не рыбы? Он так, что будет давать кровь. Просто надо нет, только заключение будет судмедэкспертиза. Биринчи жол жобосун билип алып туруп, анан кийин спорить эткилет. Биз спорт эткөн жокпуз, биз ошону айтып атабыз. Эмнеге айтып атасыңар? Аны барып неден Ошо түшүнүк бердимби? Түшүнүктүү болдубу? Мен до сих пор түшүнбөйм. Эмне себептен ушундай болот? Тиякта палаң эмне деп атса. Любой водитель мен о деп подкаст берип берет. Любой водитель. Ким эле макул болгусу келсин. Макул болгондор кол коюп эле кетип калып атышат, туурабы? А если он не захотел, надо было просто акт об отказе делать, он первым не исполнил. Все, тогда надо было изначально брать акт. Наркология бөлүмүнө барганыбызда наркологиялык тесттин жыйынтыгы айдоочу спирт ичимдигин ичип алганын тастыктаган соң айдоочуга тийиштүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Ал эми бул жол тандабастыдагы МАИ кызматкерлери алдыңкы терезелерине кара жылтырак чаптап алган үчүн токтотушкан. Айдоочу ар кандай шылтоон айтып, унаага тийиштүү күбөлүктү көрсөтпөй жатты.
бербей жаткандагы себеби бар экен. Унааны мамлекеттик номуру дагы жасалма болуп чыкты. Водительское удостоверение бересіз бе? Водительское удостоверение бересіз. Давай, да. Хорошо, водительское удостоверение предоставите мне? Хорошо. Если водительское удостоверение отсутствует, скажите. Роду раз. Я установление личности. Чуть-чуть яркость можно меньше? Настраивается? Да. Так, нормально. Здесь лежит. Телефон аркылуу тааныш билиштерине чалып жатты. Айтор эч кандай тыянак чыккасын билди окшойт. Айдоочуга 3 айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Ал эми бул оор жүк ташуучу унааны инспекторлор токтоткон учурда айдоочунун жанында айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыккан. Күбөлүк жок унаа башкарганга болбойт экенин түшүндүргөн соң тийиштүү айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды.